Акылман Бүбү апанын сыйкырдуу жиптери. Тоо чөптөрүнүн жана жаңын андын жыты буркураган. Тегерек жана жайлуу боз үйдө кичинекей Айжан жашачу. Ал шырдакка сайма сайганды абдан үйрөнгүсү келчү. Бирок жиптер чаташып, ийне өтө оор сезилчү. Мен эч качан сендей кооз ою жасай албайм, деп ачууланып, ишти кайгылуу үшкүрүк менен четке койду. Анын чоң энеси Бүбү апа сырдуу гана жылмайып койду. Анын бийик ак баш кийими, элечек, кар баскан тоонун чокусун элестетчү. Ал өзүнөн өзү нур чачып турган алтын жипти алды. Акылмандык, неберем, бул ылдамдык эмес, тоолордун жүрөгүн уга билүү, деп акырын шыбырады чоң энеси. Анын көздөрү сыйкырдуу жарык менен жаркырап кетти. Алардын бутунун астындагы эски килемдеги оюлар күтүүсүздөн кыймылдай баштады. Көк толкундар чачырап, кызыл тоо чокулары өсө баштады. Бүбү апа Айжанга көк колун сунду. Бөлмө жылдыздардын жылтырагына толду. Алардын айланасындагы дүйнө өзгөрө баштап, жөн менен күндүн нурунан токулган тирүү жомокко айланды. Бул кереметтүү өлкөдө алар алтын богуга жолугушту. Сыйкырдуу алтын богу, анын мүйүздөрү күмүш талдын бутактарына окшош эле. Богу кайгылуу башын ийкеди. Анын туягы тикендүү бадалдарга чаташып калыптыр. Алар ийгиликсиз сайманын орой, кара тигиштерине окшош эле. Айжан ага чуркап баргысы келди. Бирок бадалдар өсө баштап, жолун тосуп калды. Бүбү апа тынч гана четте карап турду. Ал коркуу түйүндү гана бекемдей турганын билчү. Кара жиптер бугунун мойнуна карай созулганда ал чочуп кетти. Эсиңде болсун, неберем, деди чоң эне акырын. Ачуулануу жипти үзүп салат. Ал эмес абырдуулук аны болотко айлантат. Ага тоолорубуздун ырын-ырда. Ошондо тикенектер гүлгө айланат. Айжан көзүн жумуп, Бүбү апа үйрөткөн байыркы бешик ырын ырдай баштады. Анын үнү тунук жана назик эле. Чоң эне жакыныраак келип, абада сайма сайгандай колун жаңсай баштады. Ар бир үн сайын кара текенектер агарып, ачык жашыл түстөгү жумшак жиптерге, андан соң чыныгы талаа жугазындарына айлана баштады. Алтын богу эркиндикке чыкты. Ал кубанычтан башын көтөрүп, Айжандын алаканына нымдуу мурду менен тийди. Ошол замат кыз манжаларынын арасынан жылуу жарык толкуну өткөнүн сезди. Эми ал түшүндү. Ар бир сайма, бул жакшы сөз. Ал эми ар бир ою, бул белек кимге арналса, ошону корго. Богу куткаруучуларына ыраазычылык билдирип, ийилип таазим этти. Шамал арчанын жытын алып келди. Сыйкырдуу дүйнө баалуу түрмөк сыяктуу түрүлө баштады. Айжан менен апа кайрадан өздөрүнүн боз үйүндө болуп калышты. Бирок эми баары өзгөрдү. Кыздын колундагы ийне жүн сыяктуу жеңил болуп калды. Ал эми жиптер өздөрү эле тегеректерди жана толкундарды түздү. Небересинин манжалары кийиздин үстүндө бийлегенин көрүп, чоң эне ыраазы болуп башын ийкеди. Асманда биринчи жылдыз жанганда иш бүткөн болчу. Килемде тоолорду аралап чуркап бараткан алтын богу көрүп берип турду. Апа оюлуп жасалган кутудан тоо бөлүкчөсү сакталган күмүш тумарды алып чыкты. Ал аны Айжандын мойнуна такты. Ошондо тумар жумшак жылуулук менен жооп берип, кызды акылмандыктын жаңы сактоочусу катары тааныды. Айжан боз үйдүн босогосуна чыкты. Асманда жылдыздар биринчи чыныгы килеминдегидей эле богунун элесин түздү. Эми анын колу эч качан унутулбаган окуяларды айтып бере аларын билди. Жанында апасы турду. Алардын чөптөгү бөлөкөлөрү өткөн менен келечекти байланыштырган бир татаал жана кооз уюмга айланып биригип кетти. Сабырдын түбү сары алтын. Сабырдуу жана токтоо болуу керек.